Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Бүгүн биз сиздер менен бакыт кайда катылган деген темада адам бактысы тууралуу кеп кылмакчыбыз. Анда эмесе мен силерге бир окуяны айтып берейин. Бир күнү периштелер чогулуп калышат. Ошондо алардын бири: адамдар көп нерсени көтөрө албай, колдо болгонуна шүгүр кылбай калышты. Ар дайым эсинен чыгарбай турган нерсесин алып коелу, дейт. Бул сунушка башкалары да макул болот. Бирок эмнени алып коерун билишпейт. Көпкө ойлонушуп, акыры көптү көргөн бирөөсүнүн сунушу менен бактысын алып коюуну чечишет. Бирок аны кайда катуу керек? Ушул суроого келгенде кайрадан ар кандай пикир айтыла баштайт. Биринчиси: бийик чокууга катуу керек, дейт. Жок, адамдар күчтүү келет. Бир күнү тойго да чыгышат. Ошондо бирөөсү тапса, калгандарына да белгилүү болот да. Баары бактысынын кайда экенин дароо билип алышат, дейт экинчиси. Андан көрө океандын түбүнө салып ийели. Жок, адамдар изилдегис келишет. Суу асты менен жүрө турган кемелерди ойлоп табат да, ал жактан да таап алышат, дейт үчүнчүсү. Анда башка планетага жашырып коелу, адамдар ал жакка бара албастыр, деди төртүнчүсү. Адамдарга жараткан акыл бергенин унутпагыла. Алар аалам эркиндигине учуп чыгала турган кемелерди да ойлоп таба алат. Ошондо алар бактысын таап алышат. Анан кайра эле бат эле аны баалабай калышат, деди бешинчиси. Ошондо унчукпай отурган баарынан улуу периште: кайда катуу керек экенин мен билем, дейт. Баары бир ооздон кайда деп сурашат. Адамдын бактысын өздөрүнүн ичине катуу керек. Алар бактысын баардык жерден издешет. Бирок сырттан издөө менен алектенип жүрүп, өз ичин кароо эсине да келбейт. Эң акылдуулары гана бакытты башка жактан издебей, жараткан берген ырыскысына шүгүр кылып, колдо барына канаат кылат. Мына ошолор бактылуу болууга татыктуу болушат, дейт ал. Ошентип баары бул ойду туура көрүшөт. Ошол күндөн тарта адамзат бактысын издеп келет, дейт. Ал эми ар нерседен бакыт издебей, шүгүрчүлүк кылган адам бактылуу болуу мүмкүнчүлүгүн көрө алат экен. Демек, биз улуу адамдардын улуу сөздөрүнө көңүл бурсак. Оорудан мурун ден соолуктун кадырын бил, өлүмдөн мурун жашоонун кадырын бил. Күрөшсүз турмуштун кызыгы жок. Сырттан издегениңди токтотуп, ички дүйнөңө көңүл бурчу. Адамдар ички дүйнөсүнө баш багуудан коркушат. Ал эми сырттан эч качан таппай турган өзүнө керектүү нерсени дал ушул ички дүйнөдөн табаарын көбү билишпейт. Демекчи, келгиле, урматтуу ата-энелер жана окуучулар, баарыбыз биргеликте ар бирибиз өзүбүздүн жан дүйнөбүзгө сүңгүп кирип, туура жолду тандап, жан дүйнөбүз менен сырдаш бололук. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.